Алтынбектин өлүмүнө шектүүлөр кармалды. Чолпон Ата шаарындагы Ала Тоо пансионатында каза болгон 24 жаштагы Алтынбек Абдыжапаровдун өлүмүнө байланыштуу 14, 17 жана 19 жаштагы балдар кармалды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, окуя 16 августта болгон. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Абдыжапаров Ысык-Көлгө Бишкектен кесиптештери менен эс алууга келген. Бирок эс алуу жайдын аймагында белгисиз адамдар менен пикир келишпестиктер чыгып, маркум жаратылып, кийинчерээк каза болгону аныкталган. 16 август күнү түнкү саат 12 чамасында Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнө билдирүү келип түшкөн. Ал билдирүүдө Чолпон Ата шаарында орун алган Ала Тоо эс алуу жайында жарандар согушуп мушташып жатканы билдирилген. Аталган окуя боюнча тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге барган учурда окуя болгон жерде 4-5 адам отурган, анын ичинде жабырлануучу жана анын кесиптеши болгон. Териштирүү учурунда жабырлануучу жаш балдар тарабынан сабалганын билдирип, бирок эч кимге арыздоосу жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тарткан. Ошол учурда кызматкерлер тарабынан алган жаракатын барбы же жокпу аныктоо максатында райондук ооруканасына жеткирилген. Райондук ооруканасына жеткирилип, медициналык жардам көрсөтүлүп, жабырлануучу жана анын кесиптешин больницадан чыгарышкан. Ошол учурда жабырлануучу Чолпон Ата шаарын билбейлин айтып, кайра эс алуучу жайга жеткирип коюуну суранган. Аталган окуя боюнча ошол эле күнү саат 10:25 чамасында ооруканадан билдирүү келип түшкөн. Ал билдирүү боюнча тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге барган учурда жабырлануучу каза болгону аныкталган. Соттук, медициналык жана башка тийиштүү экспедициялар дайындалып, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө Ысык-Көл райондук ооруканасынын кызматкерлерине тийиштүү юридикалык баа берилет. Бул факт боюнча ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, кармалгандар соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Буга чейин маркумдун жакындары президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган болчу. Хочу, чтобы вы, Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, все ребята, которые готовы нас поддержать, обратили на то, что было очень халатное отношение, безответственное, можно сказать, отношение со стороны правоохранительных органов, которые... Мой брат, оказывается, его можно было спасти. Ночью была драка в районе 12 часов или часа ночи, а умер он под утро.